Акыл эмгегинин маданият китебинен 6-сабак даярдаган мен Айбашева Айназек Айдаралиевна Сүлүктүү шаары. Саламатсыздарбы кесиптештер. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы билим алуу мугалимдин сөзүнөн башталат. Бардык эле сабакта биздин билим алуубуз мугалимдин сөзүнөн башталат. Айрыкча жаңы теманы алуу, өздөштүрүү үчүн мугалим түшүндүрүп сүйлөгөндө кунт коюп угуу керек. Ар бир сабакта сабактын максаты болот. Ал сабактын мазмунуна карап мугалим тарабынан белгиленет. Аны мугалим сабактын жаңы теманын башталар алдында окуучуларга жарыялап айтат. Мисалы, окуучулар бүгүнкү теманын же сабактын максаты төмөндөгүчө деп. Жакшы билим алгысы келген окуучу ошондо теманын же сабактын максатын билип алып, оюн топтоп мугалим менен бирге сабактын акырына чейин эч нерсеге алакты болбой, мугалимдин оюнда ээрчип сабактын максатына жетип барат. Башкача айтканда, теманы түшүнүп, билим көндүм ыкмаларды өздөштүрүп алат. Доскада мугалим иштеген маселе, мисал, карта, схема, таблицага көңүл коюп берилип, күзөтүп, түшүнүп, өздөштүрүп алат. Ал окуучу үй тапшырмасын да кыйналбай жасайт. Себеби жакшы түшүнгөн, эртеси сабактан жакшы жооп берип 5 деген баалат. Ал эми жалкоо окуучу мугалим сабак тема түшүндүргөндө көңүлү башка жакка алакты болуп олтуруп, теманы түшүнбөй калат. Ал үй тапшырмасын да аткара албайт. Андан кийинки темаларды да түшүнбөй калат. Себеби темалар, билимдер чынжыр сыяктуу бири-бирине байланышкан. Бир жерин түшүнбөй калсаң, чынжыр үзүлүп калган сыяктуу билимибиз үзүлүп, түшүнбөй, билбей калабыз. Урматтуу мугалимдер, көңүлүңүздөрдү номер 1 схемага бурамын. Сабак лекцияда окуучу студенттин ой көңүл графиги. Бул жерде жакшы окуган окуучунун 5 алуусу жана жаман окуган окуучунун 2 алуусу жөнүндө берилген. Демек, сабакта окуучунун көңүл буруусуна маани беришибиз керек. Мугалим сабакта айтып жатканда окуучу көңүл топтоп угуп, күзөтүп, уккандарды ойлоп, негизгисин бөлүү керек. Айтылгандарды эстеп калуу, мугалимдин айткандарын өз экранынан көрүү, элестетип, өз конспект блокнотуна негизги тизмелерин жазып алуу керек. Сабакта төмөнкү учурларда өзгөчө көңүл коюп көрүү керек. Картадан, таблицадан көрсөткөндө, колу менен, жүзү менен көрсөткөндө, айлана чөйрөнү, буюмду көрсөткөндө. Окуучуларга сабактын максатын айтып, теманы түшүндүргөндө, ошондо окуучу оюн топтоп, мугалим менен сабактын акырына чейин бирге болот. Сабак тема максатына жетет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.